Бүгін болып өткен окуялар, жаңалықтар жана күн жыйынтыгы менен Ак Кеме студиясында сиздер менен Адилет Амангулов, саламатсыздарбы? Жаңылан эл аралык уюмунун жетекчиси врач-хирург Кубанычбек Алибеков өзүнүн Facebook баракчасында Россиядагы дарыгер кесиптештерине кайрылуу жазды. Ал постунда мындай айтылат: урматтуу Орусияда эмгектенген медицина кызматкерлери 12 июль күнү Кыргызстанга медиктердин экинчи тобу учушат. Кимде-ким азыркы оор кырдаалда Кыргызстанга волонтер катары кызмат кылам десе, тез арада биз менен байланышыңыздар деп жазат. Андыктан Кыргыз өлкөсү дарыгерлердин кызматына өтө муктаж. Байланыш үчүн телефон номерлер Нургүл Камбаралиева +7 965 145 3009, Элзар Элзарыч +7 912 979 74 64, Кубанычбек Алибеков +7 968 831 22 33. Кыргызстанга Россиядан 963 Кыргыз Республикасынын жарандары кайтып келишти. Кыргызстан менен Казакстандын тышкы саясий ведомстволорунун ортосунда Россия Федерациясынын Оренбург облусунун Соль-Илецк шаарында жайгашкан Кыргызстандын жарандарын ташып чыгуу үчүн Казакстандын аймагы боюнча транзиттик коридорду берүү жөнүндө жетишилген сүйлөшүүлөр ишке ашты. 6-июлда 20 автобус менен биринчи партияда 963 Кыргыз Республикасынын жарандары Кыргызстанга келишти. Ал эми 12 автобус менен 533 адамдан турган колоннанын экинчи партиясы Кыргыз-Казак чегарасына Казакстандын жол полиция кызматынын коштоосу менен келе жатат. Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги Россия Федерациясынын аймагындагы Кыргыз Республикасынын жарандарына Россия-Казакстан мамлекеттик чегараларынын ачылышына чейин ал тарапка каттабай турууларын өтүнөт. Суроо: чет мамлекеттеги кыргызстандыктарды мекенине кайтарууга кеткен акчалар коронавируска каршы күрөшүү боюнча фонддон чыгымдалабы? Жарандарыбыздын ыктыярдуу кайрымдуулук кылууларынын натыйжасында топтолгон каражаттар медициналык кызматкерлерге кошумча төлөмдөргө кетип жатат. Бардык тизмелер саламаттыкты сактоо министрлигинде бар жана бардык документтештирүүлөр биз менен жактырылат. Бул акчалар жогорку кеңештин депутаттары жана өкмөт менен коомчулуктун өкүлдөрүнө кирген комиссиянын чечими боюнча гана пайдаланылат деп билдирди Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги Бактыгүл Жээнбаева. Анын айтымында тышкы иштер министрлигине мамлекеттик бюджеттен гана каражаттар бөлүнөт. Бул акча коронавирус инфекциясына каршы күрөшүү боюнча иш-чараларга толугу менен бөлүнүүдө. Коронавирус инфекциясын жугузуп алгандарга жана өпкөсү сезгенген бейтаптарга медициналык жактан ыкчам жардам берүү үчүн өкмөт кыска мөөнөттүн ичинде кошумча орундарды түздү. Кычкылтек концентраторлорун сатып алууда буга кошумча ИВЛ аппараттарын сатып алуу боюнча иштерди жүргүзүүдө. Бишкекте 4 стационардык кабыл алуу борбору ишке киргизилди. Борбор калага жардам берүү үчүн аймактардан 60га жакын медицина кызматкерлерин алып келишти. Бишкектин кичинекей тургундары болгон 3 бала темир сатып дарыгерлерге тамак аш алып берди. Бул тууралуу социалдык тармактын колдонуучусу жазып, сүрөттөрдү жүктөдү. Анын айтымында өлкө үчүн оор кырдаалда кичине болсо дагы өздөрүнүн салымын кошкусу келген бөбөктөр Мирлан Данышман аттуу кишинин уулдары. Мирлан Данышмандын уулдары экен көрсөм отурайган бөбөктөр өздөрү чогулткан темир тезегин сатып ооруп жаткан 60 адамга тамак аш жасап берсин деп ата-энесине беришкен экен. Аманбол ошол наристелердин түйшүгүн тартып балдардын атасы менен кошо жүрүптүр. Кантип кубанбайсың, түнү менен кыйналганымды унута түштүм. Мирландын уулдарынын аракети элге дем боло турган окуя болду. Келечегибиз ушуларда. Ынтымак кыйын мезгилде бир муштумга түйүлгөн сапат кыргызымдын канында бар. Алдыга үмүт менен карайлы деген ал өзүнүн билдирүүсүндө. Коронавирус инфекциясын жугузуп алгандарга жана өпкөсү сезгенген бейтаптарга медициналык жактан ыкчам жардам берүү максатында кыска мөөнөттүн аралыгында ооруканаларда 2000ге жакын орун түзүлдү. Ошондой эле өкмөт 500 кычкылтек концентраторун сатып алды. Дагы 500 даанага буйрутма берилди. Муну менен катар кошумча ИВЛ жасалма дем алдыруучу аппараттан 572 даанасы иштеп жатат. Булардын ичинен 23-ü пандемия башталгандан бери эл аралык гуманитардык жардам линиясы аркылуу келди. Донордук каражатка 63 даана ИВЛ аппараттан сатып алуу боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Бейтаптарга медициналык жардам берүү үчүн Бишкек шаарында 4 стационардык кабыл алуу борбору ишке киргизилди. Ар биринде 150дөн 200гө чейин орун даярдалды. Бул борборлор күнүнө 4000ден 6000ге чейин бейтапты тейлөө мүмкүнчүлүгү бар. Муну менен катар Бишкекке жардам берүү үчүн аймактардан 60га жакын медицина кызматкери келди.
Кыргызстан Ислам университетинин Ош шаарындагы Куран жаттоо коллежинин имараты обсервацияга тары пайдаланууга берилет. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин мүчөсү, Кыргызстан Ислам университетинин ректору Абдишукур Ачы Нараматов билдиргенин муфтияттан кабарлашты. Маалыматка ылайык коллеж шаардын чок ортосунда жайгашкан, 100 орундуу ичинде бардык шарты бар. Ошондой эле Ош шаарында жайгашкан Умму Мухаммад жана Сулайман Тоо медреселери обсервацияга тары пайдаланууга берилет. Мындай чечимди Ош шаарынын казысы Убайдулла Ажы Сарыбаев чыгарды. Анын айтымында азыркы учурда COVID-19 вирусунун кескин жайылышынан улам ооруган адамдар көбөйгөнүнө байланыштуу Ош шаарындагы Умму Мухаммад жана Сулайман Тоо балдар медреселери обсервацияга тары колдонууга берилүүдө. Айта кетсек, Умму Мухаммад жана Сулайман Тоо медреселери заман талабына ылайык курулуп, бардык шартка жооп берет. Мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев экономикалык кылмыштар менен күрөшүү мамлекеттик кызматына суракка чакыртылды. Бул тууралуу каржы полициясынан билдиришти. Каржы полициясынын тергөө бөлүмү тарабынан 2020-жылдын март айында кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестринде каттоого алынып, коррупция жана айрым бир фармацевтикалык компаниянын кызыкчылыгын жактоо фактысы боюнча саламаттыкты сактоо министрлигинин кызмат алдында карата жүргүзүлгөн сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында мурдагы саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев суракка чакыртылды деп айтылат маалыматта. Адал азык компаниясы Тойбос соода маркасы Бишкек шаарынын мэриясына жардам катары 4 кычкылтек концентраторлорун берди. Мэриядан билдиришкендей, вице-мэр Татьяна Кузнецова көрсөтүлгөн жардам үчүн аталган компаниянын өкүлдөрүнө ыраазычылыгын билдирген. Концентраторлор шаардагы 4 стационарга бөлүштүрүлөт. Алар Газпром дене тарбия жана ден соолукту чыңдоо комплекси, спорт ордосу Ратбек Санатбаев атындагы дене тарбия жана ден соолукту чыңдоо комплекси жана Бишкек Навайканасы муниципалдык ишканасы деп айтылат маалыматта. Тышкы иштер министринин биринчи орун басары Нуран Ниязалиев Катардын элчиси Абдулла бин Ахмед Ас-Сулайити менен жолугушту. Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинен билдиришкендей, жолугушуунун жүрүшүндө эки тараптуу кызматташуунун учурдагы абалы жана келечеги, ошондой эле COVID-19 коронавирустук инфекциясынын жайылышына каршы биргелешкен аракеттер талкууланды. Катардын элчиси кыргыз тараптын өтүнүчүнө жооп катары гуманитардык жардам түрүндө 420 кычкылтек концентраторун берүү чечимин кабыл алгандыгын, алар жакын арада Бишкекке жеткириле тургандыгын билдирди. Өз кезегинде Нуран Ниязалиев Катар өлкөсүнө көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылык билдирип, Кыргыз-Катар мамилелерин чыңдоонун маанилүүлүгүн белгиледи. Ош шаарында бейтаптарды дарылоо үчүн кошумча 600 орун даяр болду. Даярдоо иштери менен Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев таанышып, ар кандай кырдаалга даяр болуш керектигин билдирди. Бул тууралуу шаардык мэриянын басма сөз кызматы кабарлайт. Бүгүн 6-июлдан баштап шаардын Колатов Кичи районундагы Газпром спорт комплексинде 100 орундуу стационар ишке кирди. Бул жайда жеңил жана орто абалдагы бейтаптар кайрылып жардам алышат. Ал эми пневмонияга жана коронавируска кабылгандардын саны көбөйсө, жогорку окуу жайдын жатаканасында 300 орун, жеке менчик Андрос медициналык борбору жана классик мейманканасында 100дөн ашуун орун даярдалган. Ал эми Sunrise мейманканасына 50 орунду обсервация даярдалды. Шаар мэри Каныкей ресторанына да күндүзгү стационар уюштуруу тапшырмасын берип, жеке ишкерлерге ыраазычылыгын билдирди. Коопсуздук кеңешинин жыйыны бүгүн 6-июлда өттү. Президентке өкмөт мүчөлөрү, район акимдери абал тууралуу маалымат беришти. Дарыгерлердин 24 саат бою иштеп, өз тамагын өздөрү камдап жатканы акылга сыйгыс нерсе. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков коопсуздук кеңешинин жыйынында айтты. Эскерте кетсек, ага өкмөт мүчөлөрү, район акимдери катышууда. Медицина кызматкерлеринин 24 саат бою иштеп, өзүн өзү тамак аш менен камсыздоосуна жеткирген шалаакалар жоопкерчиликке тартылышы керек. Азыр кимдир бирөөнү аяй турган заман эмес, жалпы калктын саламаттыгы үчүн күрөш жүрүп жатат, деди өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков. Көчөдө 3төн ашык кишинин чогуу жүрүүсүнө дагы тыюу салынып, жашы 65тен өткөндөргө сыртка чыгууга дагы чектөө коюлган. Казакстанда 5-июлдан 19-июлга чейин күчөтүлгөн карантин режими киргизилди. 5-июлдан 19-июлга чейин Казакстандын ишмердүүлүгүнө тыюу салынган жайлар: сулуулук салондору, спорт зал, фитнес борбор, бассейндер, үстү жабык тамак ашы саткан базарлар, аквапарктар, музей, жарманке, конференция жана башка маданий объектилер, көңүл ачуучу борбор
борборлор, мектепке чейинки балдар мекемелери, диний объектилер, соода жана көңүл ачуучу борборлору, караоке, бильярд, компьютердик клуб, боулинг борборлор, кинотеатр, лагерлер, тойкана, түнкү клубтар жабылат. Баш ийбесе жарыгы, суусу өчүрүлмөй болду. Мындан сырткары көчөдө 3дөн ашык кишинин чогуу басуусуна дагы тыюу салынып, жашы 65тен өткөндөргө сыртка чыгууга дагы чектөө коюлган. Биздин каналга катталып колдоо көрсөтүп коюңуздар. Ак Кеме студиясынан ыраазычылык билдирип, сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.